Алдыдагы 3 жылда Казакстандын ички дүң өнүмүнүн орточо өсүү темпи 5,3%га жетет. Өкмөт өлкөнүн 2026-2028 жылдарга карата жана 2035 жылга чейинки узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүгүү болжолун жактырды. Жаңы көрсөткүчтөрдүн негизи кыймылдаткыч күчү реалдуу сектор жана кызмат көрсөтүү тармагы болмокчу. 2028 жылы экспорттун көлөмүн болжол менен 84 миллиард долларга жеткирүү максатталган. Ошону менен катар отурумда алдыдагы 3 жылдык мезгилге арналган республикалык бюджеттин долбоору колдоого алынды. Жалпысынан алганда өлкө казынасы теңдештирилип, мамлекет башчысынын бардык стратегиялык демилгелери эске алынды. Жылуу берүү маусымын өткөзүү жөнүндөгү өңүрлүк штабтар көлөмү және 2035 жылы мемлекеттик бюджеттин 2035 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 66,8 триллион теңгеге чейин көбөйөт. Кепилденген трансферт 2029 жылдан баштап 2 триллион теңгеге чейин төмөндөйт. Бюджеттин тартыштыгы 2029 жылы ички дүң өнүмгө карата акырындык менен 0,4%га чейин түшүп, 2030 жылдан баштап нөлдүк деңгээлге жетет деп болжолдонууда. 4%га дейин төмендеп, 2030 жылдан бастап нөлдүк деңгейге жетеді деп болжанып отыр. Президент тапсырмасына сайкес бюджет әлеуметтик маселелерге бағдарланган болуп калады. Президенттин тапшырмасына ылайык бюджет социалдык маселелерге багытталган бойдон калат. Ошону менен бирге экономикалык өсүшүнү төрткү берүүгө багытталган чыгымдар дагы көбөйтүлөт. Мындай чыгымдар ушул жылга салыштырмалуу кийинки жылы жалпы чыгымдардын курамында болжол менен 11%дан 16%га чейин өсүүдө. Бул өз кезегинде жалпы өлкө үчүн маанилүү болгон инфраструктуралык долбоорлор, бизнести ышыктандыруу жана мамлекеттик колдоо чараларынан турат.